Барпайлы өкмөтүнүн номер 99 жылдын кечүү билим берүү башталгыч мектеби. Биз жыл сайын сунуштап келебиз, бирок титулга кире элек, Венера. Ошо титулга киргизбей жатышат. Балким ушул да киреттир, ушул тизмеде. Азыр 1-2 жуманын ичинде бекитет деп атпайбы? Жок, ошондо бергенсиздерби? Сөзсүз Айбек Тураталиевич. Ноокер районундагы номер 77 кесиптик лицей. Аны дагы азыр 75-чи. Ой, 72 сунуштаганбыз аны дагы. 77-чи. Деп. Сузак районундагы Шумкар бала бакчасынын кошумча корпусу. Сунуштаганбыз аны дагы. Сиздер жылына канча сунуш бересиздер, ошонун канчасы аткарылат? Канча мектепти, канча бала бакчаны сунуш кыласыздар, канчасы аткарылат? Ошо боюнча маалымат бергилечи. Жылда сунуштасаңар, жылда анда курулай эле келип атыптыр да. Айбек Тураталиевич, өзүнчө менде анализ бар, ошону өзүнчө киргизип коеюнбу сизге? Алып келип берейин. Сиздер бүгүн маалымат бергени келдиңиздер да. Мен сиздердин маалымат укпайын деп, мен мына чекеден өзүңүздөргө берилген кагазды сурап атам мен. Жылына декабрда, жылдын аягында, жылдын башында алабыз. Бүт бардык район, шаар, айыл менен байланышабыз. Анан ошону декабрда сөзсүз түрдө финансы министрлигине бергендин канча пайызы аткарылат, ошону айтыңызчы. Эми акыркы жылдары абдан чоң пайыз болуп атат, жакшы. Мен ошонун толук анализим бар, сизге жөнөтөйүн жазуу түрдө. Эми урматтуу Надира Сынтажында, биз экөөбүз катты жөндө эле жазышып олтурабыз канча каттарды. Эми бул жерде ошо эл угуп олтурат. Эмне маселелер чечилип атат, кандай болуп атканын. Быйыл эле 447 объект сунуштадык. Быйыл эле 947, кечирим сурайм. Сиз жооп бериңизчи. Сиз билет экенсиз, жооп бериңиз. Ким болосо өзүңүздү тааныштырып жооп бериңиз. Саламатсызбы? Сапаркулова Венера Куатбековна, билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси. Биз жыл сайын райондук билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте курулушка муктаж болгон, капремонтко муктаж болгон билим берүү объекттерин аныктап, жыл аягында кийинки жылга карата биз аны уктук. Азыр суроого жооп бериңизчи, канча пайызы аткарылат? Мисалы, биз быйылкы жылга 947 билим берүү объектисин сунуштадык. Пока учурда титул бекитиле элек. Канча пайызы аткарылат жылына? Ошону эле жооп берип коюңузчу. Айсулуу Дөөлөтбековна, көрүп атасыздар жооп берип аткандар. Жөн эле келди да, мынакей маалыматты мына жөн келди. Келип туруп, каякта жазып койгон кагазды окуп жүрүп үйрөнүшкөн. Мына по факту суроо берсең, бири дагы жооп бере албайт. Андан кийинки суроо. Ушул эле Жалал Абад областындагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү боюнча сунуштарды бергенбиз. Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясы. Быйыл кирген, сунушталган. Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад областук филармониясы кирди дедиңиз. Жалал Абад шаарындагы Республикалык медициналык социалдык экспертиза борборунун филиалы. СЭКтин филиалы эмне болду? Урматтуу Айбек Тураталиевич, жалпысынан министрликке 103 миллион сом капиталдык ремонтко багытталган. Анын ичинен эгерде эң чоңдоруна бул боюнча азыр 1 минут. Так, андан кийинки сиз даяр болушат. Убакытты үнөмдөсөңүздөр, берген суроого эле жооп бергиле, калган ишиңерди эмне кылып атканын көрүп атабыз. Сузак районунун Барпайлы өкмөтүнүн Токтосун Темирбаев атындагы мектеп гимназиясы. Айбек Тураталиевич, бүткөрүлгөн, курулуп бүтүлгөн.
Не болуп бүткөн? Урматтуу министрликтер, урматтуу орун басарлар, мындай мындай маалымат менен келсеңиздер, бул мектеп капиталдык ремонттон бүткөн. Капиталдык ремонттон бүткөрүлгөн. Ошону айтып атам мен. Анан ысык тамак киргизилген. 2 тапшырмаңыздар бар болчу. Капиталдык ремонттон өтсүн деген өттү. Ысык тамак киргизсин деген киргиздик. Кечирип коесуз, мынакей капиталдык ремонттон өтүп, окуу ачылды. Ысык тамак буга чейин эле бар болчу. Ысык тамактын Найдерасын ташында, мындай сөзгө конок берип турсаңыз, сиз өзүңүз билбей азыр нарактан сурап, туура эмес маалыматты берип атасыз, талашасыз. Мен ушул мектепти бүткөнмүн. Мен ал жердин кандай экенин жакшына билем. Ошон үчүн атайын сурап атам, эмне болду деп. Курулуп бүттү дейсиңер, сунуш бергенмин дейсиздер, кандай маалымат экенин билбейсиздер. Ысык тамагы бар. Биз ал жерде болгону, ошол жерге барганыбызда биз дүйнөлүк жана тамак аш камсыздоо уюму менен кошо барганбыз. Алар айтышкан, эгер ушул мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өтө турган болсо, биз ушул ашканасын оңдоп беребиз деп. Бул ага чейин деле ысык тамак бар болчу. Ооба, ошону айтайын дегем. Биринчи капиталдык оңдоп түзөөгө сунуштадык, анан бүткөрүлдү, андан кийин жанагы сиз айткан иштер аткарылды. Кайсы иштер аткарылды? Оңдоп түзөө бизде мындайда тамак ашка жанагы ашканасы ремонттолгон болуш керек. Ошондо заманбап жана жабдыктарды алып келет ВПП ООН. Анан ашпозчусун биз окуудан өткөрүп беребиз дайыма. Ашпозчунун штаты бар. Ошон үчүн баягы толук аткарылды дегеним ошо да. Сиздин жардамыңыз менен. Бул көп биздин ошол жердеги менин кесиптештерим Шайырбек Кыдыршаевичтин, ошол кездеги кесиптештерим Жеңишбек Шермашевичтин, баарыбыздын ушул биздин комитеттин мүчөлөрүнүн баарына ыраазычылык. Ошонун аркасында кылынды. Бирок сиз азыр маалыматты туура эмес бердиңиз. Бул ашканасы оңдоп түзөөдөн өттү, бирок керектүү жабдыктар алынып бериле элек. Ошону киргиздик тигиге программага. Алып бергиле деп киргиздик. Ошону караңыз. Андан кийинки эми бүт эле баарына мынакей сураган менен толук маалымат жок экен да. Ушулардын баарыны урматтуу Айсулуу Дөөлөтбековна, урматтуу министрлер, ар бирине мындай маалымат бербестен өзүңүздөргө тиешелүү берилген тапшырмаларды кайсынысы аткарылды, кайсынысы аткарылбады. Ошентип маалымат берсеңиздер. Анткени эмне жерде биз айткан эле сөздөрдүн баарын кайрадан бул сунуш бердик, ал аткарылдыбы, аткарылбадыбы эч кандай жана жыйынтыгы жок болуп атат.